Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаевден коронавирус илдети аныкталды. Маалыматты мекеменин басма сөз өкүлү ырастады. Маалым болгондой, кечээ 18-июнда мэрдин коронавируска тапшырган тесттин жыйынтыгы орунун бар экендигин тастыктаган. Мураталы Тагаевде илдеттен белгилери байкалбай өтүп жатат. Мындан улам ал үй шартында изоляция алынды. Мэрден илдет аныкталганда мекеменин бардык кызматкерлери тест тапшырышты. Жыйынтыгы күтүлүп жатат. Азырынча мекеме бардык санитардык талаптарды аткаруу менен ишин улантууда. Буга чейин деле мекеменин бардык кызматкерлери санитардык эрежелерди сактоо менен иштеп келген, деп билдирди маалымат катчы. Ырчы Бурул Арунова жолдошу Эрнист Турсун уулу менен эки ажырым жолго түшкөн, буга үй бүлөлүк зомбулук себеп болгонун айтып чыкты. Экөөнүн чыры сотко чейин жетип, ишти азыр Бишкектин Лен райондук соту карап жатат. Мурунку жолдошу 2 күн мурун өзүнө кол көтөрүп, бул боюнча да арыз жазган Бурул Арунова көзүнө жаш алып айтып берди. Өзүнө карата айтылып жаткан сөздөргө Эрнист Турсун уулу да жооп берди. Премьер-министр Кубатбек Боронов мамлекеттик органдардын башчылары менен өткөн кеңешмеде тартиптик көзөмөлдү жана натыйжага жетүүнү талап кылаарын айтты. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. Мен иште тартип, көзөмөл жана натыйжага жетишүүнү талап кылам. Мамлекеттик органдардын бардык жетекчилеринен ушул принциптерди аткарууну талап кылам, деди Кубатбек Боронов. Ал белгилегендей, биримдик жана ишеним жаратмандык программасын ишке ашыруу, ошондой эле 2018-2040 жылдарга карата Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүү стратегиясына ылайык бекитилген пландарды аткаруу улантылат. Кубатбек Боронов өкмөттүн ишмердүүлүгүндөгү артыкчылыктуу багыттарын сапаттуу жана өз убагында ишке ашыруунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Мындан тышкары ата мекендик өндүрүштүн өнүгүшүн, инвестициялык долбоорлордун иштеп чыгууну жана мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорлорун өнүктүрүү зор мааниге ээ. Мисалы, Манас эл аралык аэропорту боюнча, ошондой эле биздин алдыбызда коопсуздукту камсыздоо мамлекеттик чегарасынын Кыргыз-Кытай тилкесинде жүк ташылууларды жандандыруу, Кыргыз-Казак мамлекеттик чегарасында бардык 6 өткөрмө жайлар аркылуу жүк ташуучу унаалардын өтүүсү боюнча эки жактуу макулдашууларга жетишүү, туризмди өнүктүрүү, күз-кыш мезгилинде даярдык көрүү, билим берүү системинин жана бала бакчаларынын ишин уюштуруу, калкты каттоо иштерин аяктоо милдеттери турат. Бул маселелердин баары артыкчылыктуу, деди премьер-министр. Өкмөт башчы мамлекеттик органдарга тиешелүү тапшырмаларды берди.